Бишкек шаарында жаратылыш кырсыгы катталчу 99 кооптуу участок бар. Аламүдүн Аларча дарыяларында суу ташкындашы мүмкүн. Жер көчкү, сел жүрчү, таш кулай турган жерлер адистердин көзөмөлүндө. Алардын бири Баш калаадан жогору Орок айылында жайгашкан. Тоодан агып түшкөн суу ушул чуңкурга топтолот. Жаратылыш кырсыгынын алдын алуу максатында бул жерге сел тосмо курулган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери жаан жааган сайын сууну сордуруп турбаса, калктуу конушту каптап кетүү коркунучу бар. Былтыр дамбадан ашкан суу Арча Бешик конушун каптаган. Кырсыкты болтурбоо максатында кызматкерлер суунун көлөмүнө көз салып турат. Ар жаан сайын эле биздин балдар келип бул жерде жаан жааганына карабастан мотопомпа менен сордуруп турушат. Бир сордурганда бул жерден 5000 кубка чейин сордуруп, жаандын жаашына карабастан азыркы учурда чын бизде көзөмөлдө. Синоптиктер билдиргендей, май айынын акыркы күндөрү жана ушул жуманын аягында туруксуз аба ырайы күтүлүп жатат. Нөшөрлөп жааган жаан жаратылыш кырсыктарын жаратышы мүмкүн. Бүгүн жана эртең жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Чүй жана Ысык Көл облустары боюнча жана Ош Жалбат, Баткен облустарында тоо этектериндеги райондордо сел жүрүү коркунучтары бар. Май айындагы катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын суу жууп кетти. Ушул күндөрү дагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Жалал Абад областындагы өзүңүздөр көргөндөй сузак Барпы жана Атабек айыл өкмөтү. Андан сырткары мына акыркы күндөрү нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Аксыда, Каракулжа, Өзгөн, Баткен, Кара Суу райондорунда катуу жаан ошол жерлерде азыркы күнгө техника иштеп атат. Күч каражаттын баары ошол жерде ордунда иштеп атышат. Техникалар өзүңүзгө белгилүү болгондо биз былтыркы келген инженердик техника, бүт 85 техника келген. Алар ишке киргизилген. Ошол жерлерге жеткирилип, азыркы күндө кайсы жерде кооптуу болсо ошол жерге жеткизилип жумуштар аткарылууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги март айынын аягынан тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Быйылкы жылдын эсебинен кырсыктын алдын алуу максатында 247 объекти каралган. Буга сел өтчү арыктарды тазалоо жана тосмолорду бекемдөө иштери кирет. Жаан чачынга байланыштуу дагы кошумча 33 объекти кошулган. Министрлик инженердик техника жетиштүү экенин, кырсыктын алдын алуу жана кесепетин жоюу иш планы боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.